Окурман журтчулугуна көлөмдүү жана мазмундуу чыгармалар менен таанылган Түгөлбай Сыдыкбековдун мааракеси белгиленүүдө. Бул ирет Залкардык Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин эмгек жамааты менен студенттер эскеришти. Түгөлбай атабыздын бири ушундай касиети болгон. Аны чындык деген эч качан ошол чындыктан тайган эмес, өмүрүнүн аягына чейин чындыкты жолдош кылып, чындык менен бирге жашап өткөн десек болот. Биз Түгөлбай атабызды башта жөн эле мурунку акын жазуучу же болбосо катардагы эле инсандардай билсек, биз ушул форумдун негизинде Түгөлбай атабызды дагы да кенен окуп, дагы да кенен түшүнүп, дагы да кенен биле алдык десек болот. Сыдыкбековдун чыгармаларынан ошо Көк асабаны окуганбыз. Бул Енесей кыргыз тарыхын ошол чагылдырган чыгарма, өтө мыкты жазылган. Мага аябай таасирлентти. Түгөлбай Сыдыкбековдун өзүнүн жашоо турмушу дагы ушундай мага жакшы чоң таасир берди. Түгөлбай Сыдыкбековдун калемине Тоо балдары, Кең суу, Биздин замандын кишилери, Көк асаба сыяктуу мыкты чыгармалар таандык. Алардын ар биринин сүйүп окуган окурмандары бар. Чыңгыз Айтматов Сыдыкбековду адабияттын опол тоосу катары мүнөздөгөн. Бул кишинин ар бир чыгармасы теги кичинекей кезиндеги жаш кезиндеги ырларынан баштап биз бардыгын мен адабиятчы катарында, жазуучу катарында биз бардык чыгармаларын окуп үлгү алганбыз да. Бул кишинин калемгерлерге калтырган дагы бир сабагы, мында мен өзүм чалганда. Бул көшөр иште, тынбай иштеген талант деген ал Кудай берген нерсе, бирок эмгек кылбасаң, менет кылбасаң эчтеке жок. Мына мендей болуп көшөрүп иште 12 саат, 13 саат иштеген дегенди бизге калтырып кетти. Өңгөчө кара сөз жазган калемгерлерге. Чыгармачыл чөйрөдө экинин бири катары эсте калганы менен Сыдыкбеков жетиштүү эскерилген эмес деп эсептешет. Айылындагы мектеп анан Ысык-Көл областтык китепканадан башка эч жерде аты жок экен Түгөлбай Сыдыкбековдун. Ушуларды биз дайыма айтып келатабыз, ушундай аттарды коюш керек, өз убагында көтөрүп чыгыш керек депчи. Андан тышкары Түгөлбай Сыдыкбеков жөнүндө баягы чыгармаларын изилдөө, чыгармалар жөнүндө ойлор абдан эле жакшы айтылган, дагы кеңирийликтөө изилдөө керектиги да ачык болду да. Түгөлбай Сыдыкбеков жазуучу гана эмес, улуттук баалуулуктарга, тил маселесине кайдыгер карабай, ал үчүн жан үрөгөн инсан катары көпчүлүктүн эсинде калды. Анын мындай аракеттери советтик идеологияга каршы келет деп табылып, куугунтукка кабылган учуру да болгон. Түгөлбай Сыдыкбеков агайыбыз тил маселеси боюнча регламентте каралган 15 мүнөттүн ордуна 1,5 саат сүйлөп, тилдин касиетин, кудуретин, күчүн, тил жок болсо улут жок болорун, тил жок болсо тарых маданият жок болорун айтып, ошо залда отурган ЦК КПССтин айрым бөлүм жетекчилери, десанттар отурган жерде аларды бозала кылып дудук дитталагандай акыбалга келтирген. Элестетип көргүлө, ошол жылда ушинтип айтыш, жаш кезинен душман болгон, көп жылдар бою анын эмгектери жарыяланбай, мамлекеттик иш-чараларга катыштырылбай, байкуш Залкарыбызды бозала кылышкан. Негизги чыгармасы баш романы бул Көк асаба деген роман болуп да. Бул кыргыз элинин байыркы доордогу тарыхына арналган 6-8 кылымда. Кыргыз мамлекетинин улуу дөөлөтү деген аталышты академик Бартел белгилеп кеткен. Ошол кичине белгилеп кеткени менен бирок анын баягы ички мазмуну жак ачыл элек болгон да. Мына ошол нерсеге бул киши биздин тарыхчылар да барбай жүргөн нерсеге бул киши өзүнүн өмүрүн арнап 20 жыл ошол нерсени изилдеп жазып 71-жылы бүтүптүр да. Бул биздин улуу инсан. Залкар жазуучу 1912 жылы 14 майда Түп районуна караштуу Кең суу айылында төрөлгөн. Ал Россия империясын, Советтер Союзун жана эгемендүүлүк жылдарын 3 доорду көргөн инсан. Кыргыз Республикасынын баатыры наамын алгачкылардан болуп алган. Калыгул Асанбаев, Бекчан Токтосунов, Ала Тоо 24.